Табият бул инсан баласынын жашоосундагы эң негизги чөйрө. Биз жаратылышсыз жашай албайбыз. Себеби ар бир дем алып, дем берип, күнүмдүк мөөнөттөрүбүздүн өткөнүнө, аткан таңдын, күн желесинин нурларын көз жылтыратып көргөнүбүзгө аба себепкер. Ошондуктан жаратылыш менен адам ортосундагы карым-катнаш үзгүлтүксүз. Адам баласы ошол жаратылыштагы эки буттуу, акыл эстүү жан деп айтылганы менен кези келгенде эң эле ташбоор, жырткыч болуп чыга келет. Жалпылап айтканда, инсан колу жетпеген табияттын бөлүгү жок. Биз табият деп аталган чөлкөмдөн баардык нерселерди алабыз. Ичкен суубуз, жеген наныбыз, кийген кийимибиз, жазган барагыбыз, тагынган алтыныбыз, жаккан отунубуз, деги эле жашаган үйүбүз да жаратылыштын жан боорунан алынат эмеспи? Демек, адам баласы ушул нерселерсиз жашоо кечире албайт. Ушул табияттын берген белектерин жөн гана сый үстүндө колдоно бербей, ага аяр мамиле жасаганды билбей, адам баласы чоң катачылыктарга жол коет экенбиз. Мисалга алсак, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан Кыямат романындагы ак бара менен таш жайнардын образы. Бул эки жаныбардын эни аталык мээримине сөз жок. Карышкыр затын айбан деп атаганыбыз менен алардын бөлтүрүктөрүнө болгон мээримине бир дагы шек жок. Булар сезгич жаныбарлар. Инсан катары өз балдарына мээр-махабатын төгө алат. Адам баласы 3 жолу булардын бөлтүрүктөрүнө кол салат. Акыры өздөрүнө жабыр болгонго чейин жетип барат. Бостондун үйүнө Базарбай бөлтүрүктөрүн алып киргенин карышкырлар көрүп калат. Бирок Бостон күнөөсүз зат экенин билишпейт. Кептин баары мына ошондо. Жаныбарлар күнөө Базарбайда экенин таптакыр билген да жок. Канткенде да Базарбай жазасыз калган жок. Табияттын каргышы менен Бостон Базарбайды иттей атып салды. Демек, табиятка аяр мамилени жасабаган адам анын аюусуз жазасына кабылары далилденген. Табият деген табият. Ал улуу зат. Илгери ата-бабаларыбыз айтып келген. Табияттын кесирине калба, ал оңой эле сени жазалай алат деп. Себеби өткөн заманда адамдардын аң сезими менен жер кыймылдап, селкелип, көчкү көчүп, эл башына түйшүк түшсө, биз кандайдыр бир күнөө кылдык деп билишкен. Бул сөздөргө мисал Карагул Ботон өз баласын өзү атып каргышка калат. Кожо жаш мерген дагы кайберендердин каргышы менен аскада калып калат. Демек, Манас атабыздын 7 осуятынын бирөөсүнө көңүл бөлөлү. Табият менен таттуу мамилени куруп жашасак гана бактылуу өмүр сүрө билет экенбиз. Ак кеме көлдө сүзсө жээктин көркү. Ак чардак учса кайкып көлдүн көркү. Адашып турган кезде акыл айтар. Акылман болсо бирге элдин көркү. Чыңгыз Айтматов бир эле Кыямат романында эмес, баардык чыгармаларында адам болууга чакырган. Ар бир оң жана терс каармандар аркылуу инсандардын мүнөзүн чагылдырып, ак караны тааныткан. Биз улуу инсандын улуу сөздөрү менен да адам болууга умтулбасак, ал уят. Ошондуктан күн сайын адам болууга ашыгалы. Адам деген тойгон эмес дүйнөгө, ар түркүн жол, азабы көп дүйнөдө. Акыл эмес айтарым бул силерге, адал жаша, арам кошпой дүйнөңө деген
Чыңгыз атабыздын накыл сөздөрү менен өз эсемди аяктасам. Сөзүмдүн аягында Асан Кайгы атабыздай жаратылыштын ар бир нерсесине кайгырып, айыктырып, боор берип, ардактап, сактап, кадырлоону үйрөнөлү демекчимин.